Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы бүгүнкү программанын мейманы кыргыз эл артисти Өмүрова Бермет Өмүровна болмокчу. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Чакырганыңа чоң рахмат. Жаңы жыл алдында жолугушуп атабыз. Саналуу убакытта жаңы жыл кирип келген тат. Анан сиз быйыл ошол өмүрдүн канчанчы кышын, жаңы жылын тосуп атасыз? Жаңы жылды бала кезимен баштап эсептесем 82 жылды тосуп атам. 82 жыл болду быйыл мага. Жаңы жыл абдан жакшы, турмуш бирде өйдө бир дылдый болуп жүрүп отуруп, өз кызыгына да батырат, ыйына да тартат, күлкүсүнө да тартат. Ар бир жаңы жылдын өзүнүн айта турган, жасай турган иши бардай сезилип кетет кээде. Манакей, бул жаңы жыл деле 82-ге чыккыча мен ушу жаңы жылды күтө берем да. Дагы бир жаңылык болчудай. Дагы бир алдыга умтулуу жылдар болор бекен, өзгөрүү жылдар болор бекен деп мен бала кезимен жаңы жылды урматтаган адам болом. Өмүрүңүздүн, эмгек жолуңуздун 55 жылы мына ошол Нарын театр менен терең байланышта да. Деги эле ошол театр сизге эмне берди, эмне алды? Театрдан айланайын. Театр деген кээ бирөөбүз мен бала кезде айтат эле, койчу артистпи деп. Манакей, артистти туура баалаган адам, анын ар бир актердун чыгармачылыгын баалаган адамдар менин доорумда көп болсо керек деп азыр эскерүү менен өзүмө өзүм ыраазы болом. Мен ушу жылдарда жакшы адамдар менен тааныштым. Жакшы ролдорду ойнодум. Жетишпеген жердин баарын, жетишпеген кыял жоруктун баарын мен сахнадан алдым. Театрдан алдым. Жакшы адам кандай, жаман адам кандай деп бөлүштүрүү болор эле. Анын баары көрсө адамдын баары эле жакшы эле экен. Бирок жетишпеген жашоонун аркасынан жаман жагы болуп кетет экен. Кийин ошол адамдарды карап турсам, оңолуп кеткен, оңдоп кеткен, жетишпей жүргөн, жеткирип алган күндөрдү мен абдан сыйлайм театрды. Акылы жок адамга акыл кошот театр. Көрбөгөндү көргөзөт театр. Барбаган жериңе баргызат театр. Таанышпаган адамдар мени таанышасың. Ошо кишилер менен өмүр бою саламдашып, өмүр бою барбы деп сүйлөшүп, кабарлашып турасың. Мен театрдан алганым жакшы адамдар. Жана эл журтту толук таанадым. Кыргызстандын ой чуңкуру менин көз алдымда. Сахна сиз үчүн эмне? Сахна мен үчүн ыйык. Абдан ыйык. Сахна эмне үчүн ыйык деп сезем мен? Сахнада кимдерди гана эскерген жокпуз. Кимдерди? Чет мамлекеттикинен баштап Кыргыздын өзүнүн мен деген жазуучуларынын спектакльдери коюлду. Мен үчүн өтө сыймыктуу адамдардын, өтө чыгармачылыкты баалаган адамдар менен биригиштешип, ошолордун ролун ойноп калганыма, ошонун сөзүн укканыма мен өзүмдү өзүм сахнаны ыйыгым деп айтам. Жараткан ролдоруңуз дайыма өзүңүздүн эсиңиздеби? Ошол ролдордон бир үзүндү аткарып берсеңиз да. Балакетимди алайын. Мынакей, менин сахнада иштеген 55 жыл болуптур. Мына 56 жылга кетип атат. Азыр ойлоп көрсөм, ошонун баарынан бир үзүмдөн айтайын десең дагы бири бар, бири жок, бири бар, бири жок болуп калат экен. Бирок ошонун ар бир кыймылы, ошонун мизенсценалары, кайсы жерден чыгам, кандай эмнени айтам, ошонун баары азыр көз алдымда. Кайра эгерде кайра коюла турган болсо, мен режиссерду кыйнабай эле, ошонду ушинтип эле, ушу жерди ушинтип көрсөк эмне болот деп кошумча кошууга аракет кылат элем. Мынакей, мен адап бу жерге келгенде Така Абактановдун күйөө жолдош дегеним жок. Ошону ойноп калды, анан Бегайшанын ыры бар эле. Чүчкүрүгүм бирөөгө уюк кылып, чүчкүрүгүм бирөөгө дары кылып жаткаткан, чүчкүрүгүм бирөөгө келин кылып жаткаткан, ушундай бир сонун ырлар эле да анан бийлеп да кетет элек. Аны мынакей мен ушу Нарын театрына келген жылы биринчи ролум ушул. Мына мен айтайын, театрдын сахна деле сахна береке. Чыгармачылыкты сүйгөн адам, сахнаны сүйгөн адам, сөзгө түшүнгөн адамга, ошону алып кетсин деген адамга сахна береке жана кут.
Сиз сахнада роль жаратасыз, ырдайсыз, бийлейсиз. Ушул ар тараптан бир өнөрдү алып жүрүүдө талбаган эмгек керекпи, же ошого талант керекпи, же талантты тапташ үчүн дагы эмгек керекпи? Кетменаларда жер сугарасыңбы, же арык чабасыңбы? Ана көрдүңбү адамда кандай ойлор келет? Кетменди алдыңбы? Же арык чап, же айдону сугар. Ошондой эле артист болдуңбу? Ар бир сөзгө чебердик керек. Ар бир сөздү элге даана жеткизиш керек. Ар бир сөздүн өзүнүн айтыла турган орду, анын адамга угумдуу боло турган жерлери да бар да. Анан ошонун баарын эмгек керек болбосо, жөн эле сүйлөй берсе роль чыкпайт да кара жаным. Аны күнү түнү жаттап, ошого сиңирип алып, ошол кейипкер болбосоң роль чыкпайт. Ошон үчүн төмөн түйшүк. Мына мен сени таштап коюп, ошол балдар үйүнөн алыстаганга шашкан. Мен баракка шашкан. Мен ошол жерден сенин үнүңдү укпаганга аракет кылгам. Көрсө өзүмдүн баламдан качып бараттым. Бактымдан качып бараттым. Маша, сен аңчысың. Мен билгенден сиз ошол Нарын театрына 1960-жылдардын ичинде келгенсиз. Ал кезде Нарын театры дөңгөлөк үстүндөгү театр деп атак алыска кетип жүргөн мезгил болчу. Ошол кезде театр кандай эле, ошол жердеги абал кандай эле, деги эле ошол Нарын театрын ошол кезин эстейличи. Ошого чейин Нарын театрына чейин мен Бишкекте элем. Нарын жылдыздары деген кинону мен тасмадан көрүп, ай, жакшы театр экен деп. Өтө кызыгат элем. Мынакей, ошол жылдар тилегимди Кудай берип, мен Нарын театрына келип калдым. Келгендеги ошондогу Нарын театр дегендин бүт мен деген чыгармачылык талантым бар ошол автобустун ичинде экен. Мынакей, менин бактым, ошонун ичиндегилердин баары менен иштештим, баары менен саламдаштым, баары менен бирге жүрдүм, бирге даам татыштык. Мынакей, тагдыр деген мени сүйгөн, мен ардактаган чыгармачыл адамдардын көбү кетти. Ошол кезде Садырбай Көмөзов болчу, Акмат Бердибаев болчу, Дүйшү Сариев болчу, Бакырдин Алиев болчу, Капар Медетбеков болчу, Тамара Жумакаева болчу, Калемка Шатамкулова болчу, Кеңеш Курманалиев болчу, Сагипа Чечейбаева бар болчу, Абдулласов, Сагипа бүйөөсү менен эле. Эстетсең, менин кээде жан дүйнөм козголуп кетет да. Гүлчача Абдрахманова. Карачы, канчалар кайда? Көбү Бишкекте жашап атат, көбү чын дүйнөгө кетип калгандар. Бирок ошолордун ар бир кылыгы, ар бир сөздөрү, ар биринин мүнөзү азыр издесең таппайсың. Ошолор менен элге барганда, Нарын театры келатат дегенде, уюн саап бүтүп баласын көтөрүп, дагы бирөөнү жетелеп клубка бараткан элдерди көргөндө ушунчалык ыраазы болот элек. Ай, Батыр агайдагылай, эл баратыптыр, бизге чыгып калбайлы деп машинанын ичинде ого өтөр эргүү, ого өтөр сагынуу, ого өтөр элдин астына чыгуу. Кандай жакшы күндөр. Бактууңа кым болгон дейт, барган жериң күлдүргөн шактууңа кым болгон дейт. Тагдыр кошкон силердин ал таттууңа кым болгон дейт. Ошол асылдын жубайы, театрдын чырагы болуп турган чагыңыз, купулуна кыргыздын карачы толуп турган чагыбыз. Мына ак калпак кыргыз эл болуп, ой, бүгүн кадырлап келдик баарыбыз. 80 жылдык өмүрдүн 60'tan ашуунун карачы театр менен жашадың. Бар кылсын эмиң Аллахым карачы балдарыңдын катарын.
Жашта болсоң өзүңө апак бата берип жатамын. Эркелесем өзүңө мен эмнеге капамын. Көп кылсаң экен Кыргызда сизде апалардын катарын. Театр деген ошондой бирде күлүп жүрүп жашадың. Мобул сахнанын кадырын карачы сүйүп жүрүп жашадың. Данышмандар жазганды даанаң илип көлүңө карачы түйүп жүрүп жашадың. Бирде ыйлап жүрүп жашадың, бирде жыргап жүрүп жашадың, бирде калып жүрүп жашадың. Калдайган элдин батасын карачың алып жүрүп жашадың. Илгериң Ысмайыл акын айтчу экен, апа Сергенин майын ашаңыз 80ден ашып жашаңыз, Токтунун майын ашаңыз 90дон ашып жашаңыз, Буранын майын ашаңыз, буйрусун 100тү жашаңыз. 6 күндүк өмүрдөн кеч болбосун капаңыз. Анан 120га барганда, тоодой болуп карганда, ошого чейин өнүңүз. Нарындыктардын баарынан алакан жайы бар качан ак батаны бериңиз. Мен билгенден сиз ошол киндиккан тамган кечим экениңиз Сысык көл жергеси. Анан Нарын жергесине кандайча болуп келип калдыңыз? Нарын театрына мени филармониядан бияка которгон. Эмчин дегенде Абышкам экөөбүздүн бияк министерстводон ушундай кабар барды. Мамбет Таранчиев көңүртең Нарын театрына барасыңар деп. Ошо бойдо мен Нарын театрына келип калдым. 1977 жылы келдим мен. Ошо жылдардан баштап жана мен айтып аткан жана автобустун ичиндегилердин баары тең аман эсен экен. Баары менен учурашып, баары менен сыйлашып, баары менен ушундай бир иштедим. Андан кийинки акыркы өмүрлөрүнө чейин мен бирге болдум ошолор менен. Манакей которсо келебиз да. Артисттер деле солдат өңдү, бар деген жагына барат. Ырда деген жеринде ырдайт, сүйлө деген жеринде сүйлөйт экенбиз. Мен азыр кийинки жаштарды карап туруп атаан курай. Илгерки бишчилик эчтеке кыдырбай калды. Элди толук аралап көрө албай калды. Жеринде, суусундагы толук биле албаган жаштар калды азыр сахнада. Карап көрүп мен өкүнүм атаан курай. Мен 65-жылы келдим эле. Искусствого киргеним. Ошондо мен Баткендин Лейлегинен баштаганбыз. Азыр мен ошо жерди күбү күнкүдөй эстейм. Кандай сонун жылдар эле. Элдин бизди кабыл алган үчүн. Ошондогу элдин клубка келип алып, бир жагында аялдар, бир жагында эркектер. Ортодо кичине жол коюп коюшат эле. Бирок элдин бизди түшүнүшү, бизди кабыл алышы, алардын кенендиги бир башкача доордо экен го деп азыр өткөн жылдарыма мен абдан ыраазымын. Абдан бактылуумун мен. Эмчин дегенде кыргыздын түтүнүн түрө кыдырдым. Бир эле аккордеонубуз болот. Жаан жаабаса дагы элдин мындай ушунчалык ардактаганын, талантты сыйлаганын мен ошондон улам элден айланайын дегеним ошо. Жаан жаап атканда дагы концертти бүтүрөлүбүз, суу болуп кеттиңер. Ой, кой айланайын. Ой, ырдай бергиле, кубалатабыз деген байбичелердин үндөрү кандай жакшы. Көзүңө секет болоюн кетпе деген күндөр кандай жакшы. Мынакей элдин бизди ардактаган үчүн көбүбүз элдин сыйына гана ыраазы болуп, элдин жайган дасторконуна тоюп, көбүбүз эч жерде тартылбай дагы заслуга народный дегенди үчүктаса түшүбүз жок, түшүбүз да жок эле да. Бирок элдин кабыл алганын бизге ушунчалык бакыт, ушунчалык сыймык болчу. Ушунчалык мактанам жана бактылуумун. Ырдаганды сагындыңызбы? Сагындым. Азыр бир чама үзүндү акап бербейсизби? Ошол кездеги. Эми билсем дагы дарак бүрдө өсөрүн, жазга жетпей жалбырагы түшөрүн, билбептирмин бала кезим билинбей, балалыгым башым өтүп кетерин. Билсем дагы күндүн түнгө өтөрүн, күйгөн оттун күлгө айланып өчөрүн, билбептирмин кыр шарында жашоодон, күлгүн кезим күтүүсүздөн кеткенин. Билсем дагы мезгил тынбай безерин, ойлогон ой октон ылдам жетерин, билбептирмин
өйдөн өссө жашыбыз ей. Өмүр чиркин шунча таттуу экенин. Жашыларча жап-жашылсың, оңбойсуң, кандай себеп жайыгышы солбойсуң. Ат деген жаркылдаган жаштыгың ей. Sen emni üçün arçalarday bolboysun. At деген жаркылдаган жаштыгың ей. Sen emni üçün arçalarday bolboysun. Sen emni üçün arçalarday bolboysun. Öpmeyin benim atayım. Apa, Emine, benzer değil mi? Ya. Orası mı ya? Akçan aytsın. Apa, benzeriz değil mi de benzeriz? Akça çok kaldı böyle. Bir caka var gelendesin mi? Çok. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып калды. Сизге эркин микрофон, жалпы телегөрүүчүлөргө кайрылууңуз. Жалпы кыргыз элиме айланайын журтум. Мен кайда болсо жапырт Кыргызстандын элинин ынтымагын, тынчтыгын, биримдигин каалайм. Эч ким оорубагыла. Баарыңар ынтымакта болгула. Жакшылыкты жарыя кылып үйрөнгүлө. Жакшылыкты көрүп үйрөнгүлө. Даңазалап үйрөнгүлө. Жаңы жылыбыз бакыттын жылы болсун. Тынчтыктын жылы болсун. Өнүгүүсүнүн жылы болсун. Бар болгула, аман болгула. Эмки 24-чү жылы чогуу жолугушуп бирибизди куттуктайлы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы кыргыз эл артисти Өмүрова Бермет Өмүровна болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.